ошол Мыскалайдын ошол операциясы жеңил өтүп, ошол Кудай буйруса ден соолугу жакшырып кетиштигине ар бирибиздин салымыбыз керек. Эгер угуп билгендер болсо, бул видеону бөлүшүп, таратышып койгонуңуздар дагы чоң жардам болот. Сөзсүз эле кайрымдуулук десе эле акча бергенди элестетпеш керек экен. Кайрымдуулук деген бул адамга жакшылык кылуу, бир кубандырып коюу өзү бул бир кайрымдуулук экен. Кимдин колунан эмне келет, ошону кылып коюшлугу өзү кайрымдуулук. Мисалы, кимдир бирөө мен акчам жок, акчам бере албай, ушундайларга жардам берсем, ушу кайрымдуулукка катышып калсам жакшы болот эле деген сыяктуу түшүнүк бар экен. Ошол түшүнүктү мен айткым келет. Кайрымдуулук деген бул колубуздан келген нерсени кылып койгондук, бул кайрымдуулук. Сөзсүз эле акча берген адамдар кайрымдуулук кылып атыр деп эсепке алынбайт экен. Бул жүрөгүбүздөн кимдин колунан эмне келет, ошол нерсени кылып коелу. Мисалы, бул видеону бөлүшүп коюшлук колдон келет. Бир жылуу пикир калтырып, комментарийге жылуу пикир калтырып койгондугуңуз өзү бир жакшы дем күч. Ошол элдин бата тилеген баары жабылып, баары көптү көрсөгөл болот деп, ошол нерсеге жакшылыкка сүйрөйт деп ойлойм. Ошол себептен эч убакта мындай бир эрикпейли, эринбейли, колубуздан келишинче дос тууган урукка таратышып, экинчиден ошол Кудай буйруса көп дуа кылайлы. Жума намазда дуа кылып коюңуздар, намаздарда дуа кылып, ушул кыздар, ошол ооруп аткан бир туугандарыбызга жана ушул азыр Мыскалайды Азамат жана ушул Жалал Абадтан келип олтурат, Оштон келген, Таластан келген бир туугандарыбыз, бул жакта бир ондогон бир туугандарыбыз жатат. Элдин жардамы менен келип олтурат. Ошон үчүн баарыңыздарга амандык тилейм, ден соолук. Азыр ошо Мыскалайдын операциясына баратабыз. Ошо